Монгол эл жомогу. Мышык, ит жана чычкан. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир. Ошондой эле Назгүл Бейшеке. Илгери ит менен мышык, ал тургай мышык менен чычкан да чырдашпаган заман болуптур. Оболу кеп адамда экен. Кожоюн бир күнү иттин ишенимдүүлүгүнө курсант болот да, анын короочулугуна ыраазычылык билдирип, мойнуна алтын карык тагат. Муну көргөн мышыктын ичи тарыйт. Ушу кантип адилет болсун? Дейт мышык чычкандарга даттанып. Ит алтындан каргы тагынат деген не шумдук? Эми ага Кудай берди. Кожоюнга шыйпаңдаганын койбойт. А бизгечи таш жалакта буйрубайт будан кийин. Андыктан силер иттин алтын каргысын уурдап келгиле. Чычкандар мышыктын айтканын кылышат да, каргыны катып коюп, иттин алдына барышат. Баары эле ит адамдын ишенимдүү досу дешет го. Бу эмне шумдук? Дейт мышык итке соол узатып. Ооба, мага ишенимдүүлүгүм үчүн алтындан каргы тагышты. Дейт короочу. Кана каргын көрсөтчү. Дейт ызалуу мышык. Ит каргысын издей баштайт. Тиягын шимшилейт, жок. Биягын шимшилейт, жок. Эй, ушу сени уурдадың. Ырылдаган ит чычканга атырылат. Тигинин үрөйү үркүп. Мени мышык мажбурлады, дейт чыйпылдап. Муну уккан мышыктын жаны кашайбай койчубу. Ал чычканды кууйт. Сага көрсөтөм азыр. Чычкан ийинге кире качып, эптеп аман калат. Баленин башын баштаган мышык экенин ит дароо түшүнөт. Мышык болсо дарак башына чыга качып кутулат. Ошол күндөн ушул күнгө дейре ит, мышык, чычкандар ылым санашпай калыптыр. Достор, эгерде биздин жомокторго кызыксаңыз, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Сиздин катталып койгонуңуз интернеттен жааган акча. Ал акча элдин да, сиздин да акча эмес. YouTube'дун акчасы. Тун акчасы.